Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Allah maqtolar bolsun, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem jana salavatlar bolsun. Salavattan keyin inşallah ayta turgan sözlөрүбүздүн эң жакшысы sүйүктүү Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salamdan keyin Peygamber'in hadisine көңүл бурабыз. İnşallah daha bir dememiz bu zekat tuğrasında. Jana ayttık, zekat özü 5 parzın biri. Zekatda özgöçö nur var. Zekatda subhanallah İslamdağı 5 parzın biri. Her bir bay adamga özünün mülkünün, özünün akçasına akça beriş gerek. Misalsa oşo zekatını çıkarış gerek dedik. Birinci şartı al oşo esebi жетиш керек, канча бериле турган даражага жетиш керек. Экинчи шарты subhanallah bayагыл убактысы келиш керек деп айттык. Берүү менен зекет берүү менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям зекет менен байлык тазаланат деди. Ал эми садака менен ден соолукка шифа болот иншалла. Үчүнчүсү дуа кылуу менен адамдар бале каршы келаткан кырсыктардан кутулат экен. Эми ошол зекетти бербей коюунун акыбаты же болбосо оорчулугу туурасында зекетти бербей койсо эмне болот туурасында айтабыз иншалла. Тибраниде келеткен Бурайда радиаллаху анхудан экен хадис кала Расул саллаллаху алейхи ва саллям Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Кайсы эл зекет бербесе аларды Алла Таала кургакчылыкка, жамгырсыздыкка кабылдырат деген. Кайсы элде зекет берилбесе эмне экен? Аларды Алла Таала кургакчылыкка, жамгырсыздыкка кабылдырат деген экен. Зекеттин биринчи көрүнүшүндө акчалай мал менен берилет экен. Карасаң, кандай нерсе. Эми ошол биздин ар бир нерсе көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн тарабы бар экен. Эгерде биз ошол акчаны чыгарып туруп бир адамга жардам берсек, ал кийинет, тамак ичет, көзгө көрүнүп турабы? Ошондой эле экинчи көрүнбөгөн жагы зекет байлыкты эмне кылат экен? Көбөйтүп атат экен. Экинчиси байла адам куткарып атат экен. Эми үчүнчүсү жерде ошол эле көрүнбөгөн жагында керек болсо биздин ушу эмебиз, зекетибиз мындай жүрөктөн Алла Тааланын өкүмүн аткарбай коюшубуз дагы бул дүйнө жүзүндөгү керек болсо айланып аткан некен шамал карасаң бар нерсе өз орду менен айланып атат туурабы? Күн өз огу менен, жер өз угу менен, ай өз угу менен айланып атат. Ошондой жердеги табиятта кубулуштардын баарын Алла Таала өзүнүн жайына коюп койгон да. Эми кара, кайсыл жерлерде, элдерде адамдар зекет бербей калса, зекетти чыгарбай калса, ошол жерде кургакчылык, анан жамгырсыздык пайда. Ошол Алла Таала ошол кубулушту токтотуп салат экен да. Адамдар зекетти унутуп калса. Же болбосо кээ бир убактарда пайгамбарыбыздын бир хадиси бар. Анда айтат, акыр заман же болбосо бир убакытта адамдар зекетти налог сыяктуу көрүп калат деген. Жок, ал андай эмес. Зекет менен налогту субханалла айырмаштабаш керек, башка нерсе. Эми караңыз. Бул дүйнөдө кырсык, кайгы, анын себептерин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзгөчө эскертип кеткен. Мында жөн эмес да, биздин ибадатыбызга байланыштуу экен. Зекет дагы бул мал менен болгон ибадат болот. Намаз денең менен болуп, жүрөгүң менен болгон болсо, ошондой эле орозо, ачкачылык ошол дене менен болгон болсо, эми кара, зекет сенин малың менен болгон ибадат болуп эсептелет. Садака ибадат. Ибадат деген бул Аллах Таала сыйынуу, анын өкүмүнө баш ийүү. Ошон үчүн өзгөчө эскертип кеткен. Эгерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскерткен нерсеси бар экен, эгерде менин үммөтүм ушундай иш аракеттерди кылса дейт, кырсык балелерге кабылат. Ошол учурда катуу шамал, жер жутуу, келбети жаныбарга окшош болуп калуу, жер титирөө, асмандан таш жаашы, душмандар мусулманды үстөмдүк кылуусу, чума, өлүм кырынга учуроо, кургакчылык,
суу каптоо, жүрөктөрдүн коркок болуусу, жүрөктү коркунуч каптоосу, жакшы адамдардын да дуасы кабыл болбой калуусу, ушул баардык бала кырсыктардын баарын пайгамбар айтып кеткен экен. Зекет ушунун баарына байланыштуу. Керек болсо чума оорусунун да, азыр чума деген жугуштуу вирус да, мына ушунун дагы болушу бир зекетти бербей калыштан болуп эсептелип калат экен. Зекет байлар аз аябай көп. Байлар аябай көп азыр. Мен байларды көп билем. Көп байларды тааныйм. Субханалла, баарына зекет жайда турган болсоң, баардыгы тең айтат экен, мен оокат кылып, мен ушуну ишекте эртең менен кечкече иштеп жүрүп, ушуну мен берем, мен ушуну. Мен ушуну ушул эчтеке иштеген алкашка берип саламбы? Ал эчтеке кылбай эле жатат го деген сөздөрдү айтып, өзүм баягы мындай айткан, мен таптым го чөт да. Жок, мына Алла берди. Алла Таала Куранда мусулмандардын сыпатын айтып, ошондо варазакнахум юнфикун. Жана биз берген эмне рызкыларын, биз берген мал мүлктөн эмне бая кедей кембагалдарга жумшашат, Алла жолуна жумшашат деген. Бул мусулмандын белгиси болуп эсептелет. Мусулмандын сыпаты. Ара, эми керек болсо, бул жерде дагы пайгамбардын бир эскерткен нерсеси кандай экен? Жанакындай бир адамдар пайда болот экен. Адамдан келбети жаныбарга окшош болуп калуу дейт. Адамдар келбеттери жаныбарга окшошуп калгандар дагы пайда болот экен. Көрүп атасыздар да, адам бирок жаныбардын кейпинде болгон төрөлүп аткандар аябай көп азыр. Эми ар кандай түшүнсө болот. Мисалы бул жерде туура маанисин айтты. Ошол адамдар керек болсо жанагындай төрөлгөндө дагы айванаттын кейпинде, жана бузулган жанагындай бир эки баштуу, 4 буттуу болуп төрөлгөндөр көп болот, байкап атасыңар. Ошол субханалла, ошол зекетти бербегендигинен адамдар Кудай берген байлыкты ошону сарптабагандан болуп эсептелет экен деп айткан экен. Аллаху акбар. Кайсы иш аракетте кандай бале кырсык болуусун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 1500 жыл мурун эле айтып кеткен экен. Эң эле жөн 1500 жыл мурун айткан бул нерселер жөнүндө. Башыңа келип аткан нерсе, мисалы эгер бай болуп кала турган болсоңуз, ошол зекетти мындай өзгөчө көңүл буруш керек. Досторуңар болсо зекетти бере турганчалык даражада ошолорго да айтышыбыз керек. Ушунчалык. Эми дейт, бул шейх айтат экен, эгерде дейт биз ушу зекетти бергенибизде керек болсо, бул жөн эле эмес, өзүңдө эле эмес, балки табиятты да сактап калмакпыз дейт. Бул дүйнөдө алсыздар болбосо, жана жаныбарлар болбосо, Алла Таала асмандан бир дагы тамчы суу жадырмаган эмес экен да. Биздин күнөөбүз себептүү боло турган болсочу. Биз ушу күнөөбүз ушунча көп болгондугунан Алла Таала керек болсо бир тамчы суу дагы мындай асмандан түшүрбөй коймок экен. Эгер айванаттар жана алсыздар болбогондо дейт. Ошолордун алсыздыгынан, ошолордун кыйналып тургандан Алла Таала түшүрөт экен. Карасаң, ошо зекет дагы сиз менен биздин жашообуздагы субханалла эмнекен табиятыбызга дагы ушул пайда берет экен. Эгер бербей койсоң, ошол табият дагы бузулат экен керек болсо. Зекет ушунчалык важный, ошол парз. Парз деген нерсени көңүлгө албай коюш болбойт бир тууган. Фарз, буйрук, мойнуна иленген, ал 18.000 ааламдын жаратуучусунун буйругу. Ал жөн эле буйрук болуп калган жок экен. Адамдын өзүнө дагы, ошол адамды курчап тургандарга дагы, ошондой адамзатты баарын курчап турган табиятка дагы ошол зекет эмне кылат экен? Өзүнүн таасирин тийгизип турат экен. Аллаху акбар. Бир жол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эй мухаджирлер, силерден 5 нерсеге кабылып калууңардан Алладан силерди сактоону суранам. Эгерде кабылып калсаңар, чоң балеге учурайсыңар" дейт. Некен пайгамбар Абдулла бин Умардан айтылат экен. Бир жол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен: "Эй мухаджирлер, эй көчүп келгендер, эй меккеликтер, силердин 5 нерсеге кабылып калууңарды Алладан силерди сактоону суранам." Сактоону суранам деген сөзүн караңыз. Пайгамбар айтат: "Эми карагыла, кайсы нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылып суранган?" Биринчиси, кайсы элде ачыктан ачык зына болсо, аларда мурда угуп көрбөгөн жаңы оорулар пайда болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам зынадан үммөтүмдү сакта, бузукучулуктан сакта деп тилеген. Кара, эмнекен билинбеген башка бир оорулар пайда болот экен. Эгер ачыктан ачык ушул нерсе болот турганбыз. Мен бүгүн
Bizde mурун Кыргызстанда жашап кеткен. Кыргызстанда жашап кеткен бир немис бир тууганыбыз эмеге болгон экен. Ошо Бундестагда болгон жана чоң бир эмеде Евросоюзда депутат болгон экен. Ошол экинин бир эмесин статьясын окудум азыр. Кыргыз элине кайрылган экен. Урматтуу кыргызстандыктар дейт. Силер ушундай бир элсиңер. Мен силерди мактайм деген экен. Бирок силер Европаны, батышты туурабагыла. Силер демократия деп ошол өзүңөрдүн үрп адаттарыңарды жоготуп албагыла. Анткени Европанын, батыштын эмеси баягы демократиясы силерге бир тараптуу болгон. Эркек менен эркек, аял менен аял үйлөнө турган, эч кандай бир үй бүлөлүк бир баалуулук болбой турган айвандык бир сыпатка алып келип коет. Ошонун себебинен бизде азыр ушул нерсеге келдик. Европа жок болуп бартат деп жазды. Бирок силер өзүңөрдүн диниңерди, каада салтыңарды, өзүңөрдүн үрп адаттарыңарды жоготпогула деп жазыптыр. Биздин элде субханалла ушунчалык биз өз мусулман, кыргыз, каада салтуу өткөн эл керек болсо ушундай бир кара. Эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсылерде ачыктан ачык зына болсо, алардан мурда угуп көрбөгөн жаңы оорулар пайда болот. Кайсы элдер таразасында өлчөгөндө алдаса, андалар куркакчылык жана кыйынчылык жана залым падышага кабылат дейт. Таразадан алдаса, кир кара, сен таразадан алдаганың дагы ушунча даражада. Азыр бири-бирин алдап салайын, бири-бирин ордоп салайын дегендер аябай көбөйдү. Эптеп эле мындай пайда көрүш керек. Пайгамбардын заманында ушул бир эмеге түшкөндө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам базарга түшкөндө, ошол базардан ушул буудайларды көрүп аткан экен. Ана пайгамбар колун баягы буудайдын ичине мынтип салып ийгенде, ошол буудайдын алды суу экен. Пайгамбар айтты, бул буудай суу турбайбы? Сен эмне үчүн сен суу деп сатпай атасың? Эмнеси бу нымды алганда веси көбөйөт да. Пайгамбар муну жай деди. Бул болбойт. Кара, я Расулалла көчө жагандан ошондо кичине ным болуп калыптыр дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, жок деди, муну жайды, бул сатпа, муну азыр болбойт сатканга. Дагы бир жерде болсо, Hazreti Umar radhiyallahu anhu'nun окуясы келет. Hazreti Umar radhiyallahu anhu таразаларды коюп койгон адамдарга келди дагы, силер эмне муну чагын сүртпөйсүңөр деген да. Таразанын үстүнө чаң. Эми халифам, падышам, бул жөнөкөй эле чаң го дегенде, пайгамбар Hazreti Umar радhiyallahu жок, бул чаң дейт. Бирок бул чаң таразада кыяматта тартылат деген. Чаң, ошол чаң да кыяматта таразага түшөт экен. Эми кара, эгерде кимде ким таразаны алдап аткан болсо, ошол жерде субханалла кургакчылык, кыйынчылык анын жөнү эле болбостон залым падыша пайда болот экен. Залым падыша. Үстүңдө үстөмдүк кыла турган, сени жок кылып тура турган бир падыша пайда болуп калышы коркунучу бар экен.